Бүгүн Ахуновдордун үй бүлөсүндө кубанычтуу күн, анткени үй бүлөдө кичинекей уулу ушул бүгүн ак өргөлүү болуп, алгачкы батиринде жакшылык күндү өткөрүп жатышат. Нурсултан Байыш уулу бүгүн ата-эне, бир тууган жана жакындар менен биргеликте кубанычын тең бөлүшүп отурат. Анткени каарманыбыз мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган турак жай комплексинен бир бөлмөлүү батирге ээ болду. Бир кыздын ата-энеси болгон жаш үй бүлө ушул жылдын жаз айларында мамлекеттик ипотекага кезекке туруп, үйдүн алгачкы 50%-ын дароо төлөшкөн. Ошентип жарым жыл аралыкта ак өргөлүү болушту. Биздин үйүбүз бүттү. Бүттү кызым, мына үйүбүз. Биздики май айында алдык, майдын башында. Биздики бат эле каралды. Биз тапшырдык эле, ошо бир күндүн ичинде эле каралды. Кийинки күнү госипотечный компания чакырды бизди. Биз бардык. Акчабыз бар эле, 50%. Акчабызды төлөдүк. Ошо менен биздин уже квартирабызды определять этип, ушул квартира сиздердики деп полный неме документке кол коюп, бир күндүн ичинде эле үйдө болуп калдык, 2 күндүн ичинде эле. Акчабыз дайым болчу. Төлөдүк, анан буюрса жакшы, эң аз срокто бүтүрүштү. Например, Бишкекте бир дагы строительный компания мындай тез жана ылдам, жакшы, сапаттуу кылып бир да компания сала албайт чынында. Уул кыздардын бактысын көрүү, аларды үйлөндүрүп жайландыруу ата-эненин негизги тилеги деген жаш үй бүлөнүн ата-энелери да кубанычта. Алар мындай жаш үй бүлөлөргө шарт түзүп берип жаткан өлкө жетекчилерине ыраазычылыктарын билдирип жатышат. Сүйүнчүбүз аябай. Мына жетише албай турабыз азыр. Жакшы салыныптыр. Анан эми өзү дагы азыркы заманда эмне абой чаптайт, эми кооштоп алыш өзүнөн да. Эми Кудайым ден соолук берсин балама. Көптөн бери күтүп атканбыз, бүгүнкү күн ачылышы болуп мына. Азыр уже үйдүн ичинде отурабыз. Кудайым бут кылсын. Кудайыма мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Ушул эмеге жеткиргенде ушуну көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Ушул азыр заманбап деп ушу салыныптыр, эми багы жакшы, жашоого ыңгайлуу аябай. Көптөгөн үй бүлөнүн кубанычына себеп болгон бул күнү мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган турак жайлардын алгачкысы пайдаланууга тапшырылды. Салтанаттуу ачылуу аземине Садыр Жапаров өзү катышты. Президент узак мезгилден бери үйгө муктаж жарандарды турак жай менен камсыз кылуу маселеси мамлекеттин алдындагы негизги милдеттерден болуп келгенин айтты. Ал азыркы тапта республика боюнча турак жай алуу кезегине 40 миңден ашуун жаран катталганын белгиледи. Элестетип көрүңүздөр, 40 миң киши бул дээрлик бир райондун же бир шаардын калкы. Бирок биз бул көйгөйдөн качпай, көз коркок кол баатыр деген макалдагыдай жарандардын үй бүлө маселесин четинен чечүүгө киришкенбиз. Мамлекет башчы муктаждарга турак жай куруп берүү максатында мамлекеттик деңгээлде ири курулуш долбоорлору башталганына басым жасады. Буга чейин коммерциялык ипотекалардын оор шарттары калкты кыйнап койгонун белгилеп, мамлекет турак жай фондун кеңейтип, көп кабаттуу үйлөрдү салууга киришкенин билдирди. Учурда ошол аракеттердин алгачкы үзүрү көрүлө баштаганына токтолду. Мамлекеттин эл үчүн кам көргөн ийгиликтеринин бири мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган бүгүнкү турак жай комплексинин ачылышы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпы 40 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатат. Алар да жакынкы жылдары Кудай буйрса бүтүп калат. Бул масштабтуу долбоорлор мамлекеттин каржылык колдоосу менен ишке ашырылып, курулуш үчүн олуттуу бюджеттик каражаттар бөлүнүп жатканын сиздерге айта кетейин. Мындан тышкары эл аралык жана жергиликтүү инвесторлорду тартуу менен курулуш иштерин тездетүү жана сапатын жакшыртуу боюнча чараларды көрүп жатабыз. Бишкектеги Константин Скрябин көчөсүндө орун алган комплекстин курулуш иштери 2023-жылы башталган. Турак жай 15 кабаттуу болуп, 7 блоктон турат. Анда жалпы 549 батир, анын ичинде 1 бөлмөлүү 202 батир, 2 бөлмөлүү 202 батир, 3 бөлмөлүү 145 батир бар. Жалпы аянты 33 миң чарчы метрди түзгөн комплекс жашоо үчүн бардык шарттар менен камсыздалган. Жылытуу, суу, электр энергиясы борборлоштурулган. 119 унаа үчүн жер астындагы токтоочу жайы бар. Программанын негизин алкагында бул жерде льготныйлар алат и долевойлар алат. Основной долевойлар алат. Бул жерде 950ден берилген долевой 50%-дан.
15 жылга 8% менен. Очередти келген льготныйлар 4% менен 25 жылга алып атат. Мен 2018-жылды тапшыргам. Ушул мамлекеттик ипотека компанияга банкка болсо 2022-жылы февралда тургам кезекке. Анан ошо жакында кезегибиз келди. Өткөн жума күнү болсо бизге баягы түчү кулак тартырды. Анан ошондо кимге кайсы кабаттан бөлмө келсе, батир келсе ошону өзүбүз тандадык да. СБС катары чалып айтышты. Заявка одобрена депчи. Анан кийин келип очередке турдук. Ошо 3 объект бар болчу: Маликова, Чыңгыз Айтматова, ошо Скрябина. Биз ошо Скрябинаны тандап, ошо жактан эме кылганбыз. Белгилеси ушул тапта республика боюнча мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан жалпы 40 000ден ашуун батирдин курулушу жүрүп жатат. Анын 20 000ден ашууну Бишкек шаарында болсо, калган 20 000 аймактарда курулууда. Ал эми батир алуу үчүн кезекке тургандардын саны 40 000ден ашкан. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.